Ustaz İmam Azam'dın bir sözü var. Üylönсөң ayalың, төрөлсө балдарың өз ырыскысы менен келгендей, жаңы кызматчыга да Аллах ажыратып берген ырыскы бар. Ошондуктан кол астыңда иштеп жаткандарга адилеттүү бол жана кирешең азайса да алардын иш акысынан кыскартпа. Ошондо берекени көрөсүң. Мен дайым устаздын чын айтканына күбө болом. Бул сапар эсепчинин кадамы куттуу болуп, ырыскы арттыгы менен кирди. İşler ушунчалык тез жолго түштү, киреше 3 эсе көбөйдү. Эсепчиге чейин эсеп китебибиз созулуп, мал-мүлк бир нече күнгө сатылбай калар эле. Садыктын келери менен убактыбыз үнөмдөлдү. Акыры Абдуллах көбүрөөк илим менен алектенип баштады. Арада тарых китеби чыгармасында бүттү. Бир канча жылдык сапардын таасиринен жазылган бул китепте чыгаан адамдар, жерлер, улуттар жөнүндө жазылган ажайып колдонмо болду. Туура максаттан чагылбайлы. Убагы келсе бул тууралуу башка китептерде анын чыгармалары жөнүндө айтып бериш ниетим бар. Айтор, Садыктын берекесинен улам иштер тез арада өнүгүп кетти. Кирешеде күн өткөн сайын көбөйө берди. Ал базарга кездеме менен терирлерди таратуу, акчаларды чогултуп алуу, буйртмаларды кабыл алуу, зарыл буюмдардын тизмесин түзүү, базарды үйрөнүп чыгуу иштеринде өз мойнуна алды. Мына ушинтип илимге болгон убактыбыз дагы да көбөйдү. Эсепчинин акысы 2 эсеге көтөрүлдү. Андан дагы бир жакшы адатты үйрөндүм. Бир күнү бөлмөсүнө кирсем, акчаларды бөлүп отурган экен. Мен андан «Карызың барбы?» деп сурадым. «Жок» деп кыска гана жооп берди. «Анда неге акчаларыңды башка бөлүп жатасың?» «Атам үйрөткөн. Азыр аны сизге түшүндүрүп берем. Айлык акымдын 1/10 бөлүгүн ата-энем үчүн, 1/10 садака кылам. 1/10 өзүмдүн келечектеги муктаждарым үчүн ажыратам. А калганын керегиме карап жумшаймын» деди. Баарын түшүндүм. Бирок өзүң үчүн 2 жолу акча бөлүшүңдүн себебин мага түшүндүр. Биринчи ажыратканымдын 1 бөлүгү келечегим үчүн. Эртең кандай болушун билбеймин. Ошондуктан дайыма өзүмө акча бөлүп коем. Өткөн жылы өз акчама китеп сатып алдым. Табылышы кыйын китептер, бирок кымбат экен. Бул жылы топтогон акчама кой сатып алмакчымын. Ашып калган акчаларды өзүмө иштетем. Дагы ашып калса, карындашыма жиберем. Бул адатыңды башка кызматкерлерге да үйрөтүшүң керек экен. Көпчүлүк айлыгын албай туруп, түгөтүп койгондон сактанган болот эле. Кудай буйруса үйрөтөм деди. Баракелде. Баса, Шамдан келген буюмдардан түшкөн акчанын эсебин берсең. Кожоюн сурап жаткан эле. Мен ишчилердин алдында Абдуллахты кожоюн дейт элем. Китеп жазып жаткандарга ыхсан кылмакчымын дедим. Макул, сиз кожоюндун алдына жеткениңизче эсеп китепти жеткирип берем деди. Ал чындап ишине так иштейт. Убада бергендей тез эле дептерди алып келди. Абдуллах кирешени көрөөрү менен эсептеп, биротоло 1000 динарды ыхсан үчүн ажыратты. Бул акча кичинекей соодагердин 10 жылдык кирешеси болчу. Шашып калдым. Бирок ага бир сөз да айта албадым. Эгер Абдуллах бирөөгө акча бермекчи болсо, аны оюнан эч ким кайтара алмак эмес. Оюнан кайтарууга аракет кылган адамга бир өмүргө сабак берет эле.